былтыркыдай актай алган жок, быйыл өтө эле арзан болуп калды. Примерно бир 30 сом болгондо Күзүндө ушинтип чогултуп өткөрүшүп балдарына кийим-кечек кылат да сентябрдачы. Тервалардын астына сугарып салдыңар, бул жер жумшак болуп калды да транспортировка не подлежит болду. Талас областынын Бакай Ата районунун дыйкандарынын дээрлик киреше бөлүгү фасоль, анан кара өрүк болуп эсептелет. Былтыркы жылга салыштырмалуу кара өрүктүн баасы 3 эсеге түшүп кеткендиктен, жайы бою эмгектенген дыйкандардын эмгеги акталбай жаткан сыяктуу. Келебердебей арабасын кылдыратып оокат кылган дыйкандар мамлекет жок дегенде түшүмдү оңдуу сатууга жардам берсе дешет. Нуралы Жунусалиев 4 баланын атасы. 10 жылдан бери өзүнө бөлүнүп берилген жерин иштетип, үй бүлөсүн багып келет. Бирок быйыл кара өрүктүн баасы арзан. Ага карабай дыйкан өз жемишин алуучуларга өткөрүп жиберүүнү көздөйт. Себеби убакыт өткөн сайын кара өрүк жерге куюлуп түшүп, сатка чыкпай калууда. Менеттен былтыркыдай актай алган жок, быйыл өтө эле арзан болуп калды. Кара өрүктүн баасы былтыр 30-35ке чейин болчу. Быйыл 10 сом, 9 сомдон болуп атат. Быйыл актаган жок. Элдер бул түшүнбөй атат, эмнеге түшүп кетти депчи. Базар рынок ушундай, була алуучулар, биз сатуучубуз ушундай да, түшүнбөй. Айла жок, эл сатып атат. Жерге түшүп калбадым деп, 10 сом болсо да ошо буйруганы деп. Тегиз бербейм атам бер. Эмне жоктан кайрылып. Жок, эмне жоктан кайрылып. Таңдан баштап айыл четинде өрүгүн чакалап көтөрүп, сата албай убара тарткан дыйкандар, жайы бою кылган мээнети текке кетирбөөнүн айласын ойлогон тургундар арзан болсо дагы жемишин өткөрүп калуу максатын көздөшөт. Өкүнүчтүүсү өрүк сатып алуучулар аз келгендиктен айрым багбандарга кезек жетпей да калат. Азыр жетишпей калдым, тилекке каршы. Элдер талап кетиптир, ушундай аз болуп атат да, ушуну бир өкмөт жактан бирөө карап бизге ушундай жардам берсе жакшы болмок да. Анткени уже убакыт болуп баратат, сентябрдын аягы. Ящиктер жетпейт, элдер ызычуу мына өзү да арзан болуп атат, баасы актабай жатат да. Элдердин мээнетин. Чын эле элдин мээнети ушу өрүктөрдү тийгишип жазында карашып, күзүндө ушинтип чогултуп өткөрүшүп балдарына кийим-кечек кылат да сентябрдачы. Ошо эми мээнетин актабай жатат да. былтыркыга салыштырмалуу былтыр негизи 22ден башталып 45ке чыккан. Ошо кезде примерно бир 30 сом болгондо актамак. Анан азыр бул 10 сом. Бул уже почти что мизерный цена болуп атат да. Бул эми эмнеге байланыштуу экенин биз билбейбиз. Чото быйылкы коммерсанттар, алуучулар 10 сомго түшүрүшүп койду. Же таможняданбы, же наркы биржаданбы, рыночный, буну биз айта албайбыз. Ошону билбейм, кандай кылып биз билярыбызды билбей атабыз. Сатып алуучулар быйылкы кара өрүктүн баасы арзан болушуна ар кандай себептерди айтат. Алардын айтымында Орусиядагы каржылык катчылык арзанчылыкка себеп болууда. Бирок себепчилердин баамында Россияда бизнесмендерди бетине кармагыдай анчалык эле катчылык байкалбайт. 10 сом болушуну эми ар кандай божомолдорду айтып атат. Эми биринчи Кудайдын каалоосу, анан экинчиден ошол Россияда кризис болгон себебинен бир эле биздин Бакай Ата районунун, Талас областынын Бакай Ата районунун эле өрүктөр эмес, башка жактардын дагы мөмө жемиштери арзан болуп атат да. Өкмөт Таластагы кара өрүктүн наркын ары ашпай атканынан кабардарбы? Айыл чарба министринин өкүлүнө собал салганыбызда баанын арзан болушуна дыйкандардын түшүнбөстүгү, сливаны сугаруунун жол жобосун билбегендиктен келип чыгып жатат дейт. Кара өрүк боюнча кара өрүктүн технологиясын туура эмес эме кылып койдуңар. Башкалар алмак, бизге келишти. Булар силер тервалардын астына сугарып салдыңар, бул жер жумшак болуп калды да транспортировка не подлежит деп атат. Акысы да болсо кайтарып турушат, акыркы сугарбайт. Силер сугарып салдыңар да. Серепчилердин айтымында айыл чарба министрлигинин элеттеги эл менен иш алып барбагандыгын кесепетин дыйкандар тартууда. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, базар экономикасындагы кайсыл продукция өтүмдүү жана алардын айыл чарбага азык түлүктөрүн өндүрүү жол жобосун үйрөтүү дал ушул айыл чарба министрлигинин түздөн-түз милдети. Албетте бул жерде министрликтегилер ар бир үйгө кирип эмес, окуу курстарын ачуу зарылчылыгы бар. Эгер бул тармак өз милдетин өтөсүнө чыга албагандан кийин жоон топ адамдар иштеген министрликтин кереги барбы? Азамат Бакиров, Арнас Маратов, Next TV күнүн темасы үчүн.